Кымбаттуу замандаш, мен сизге мындан 10 жыл мурда эмне окуя болгонун айтып берейин. Ошол жайда 3-курсту аяктап, сессиямды ийгиликтүү тапшырып коюп айылга келдим. Үйдүн кичүүсү болгондуктан өтө эле эрке өстүм. Ата-энем окуума бардык шарттарын түзүп беришкен. Университеттин жатаканасында жашайм дедим эле, макул дешип жатаканада да жашадым. Менин оюмча, жатаканада жашаган студент көрө турган жыргалдын баарын көрөт окшойт. Эң эле сонун күндөр таттуу күндөр өттү. Курбу кыздарым менен окуганга да, ойногонго да жетишчүбүз. Ошентип шаардагы студенттик жашоодон айылдагы жыргал эсалуума келип калдым. Айыл жап-жашыл, салкын, мөмө жемиштер четинен бышып, жыйын теринде болуп жаткан учур экен. Күнүнө улам бир байкем жеңимдердикине барып конок болом. Алардын балдары менен ойнойбуз. Деги жайкы каникул кандай керемет. Ата-энең кашыңда, көп бир туугандын кичүү эркеси болсоң, ушундай жыргал экен да. Жайдын ортосунда алыска турмушка кеткен эжем жездем менен келип калды. Сагынышыптырбыз. Бир туугандар чогулуп эле опур-топур болуп, анда да жыргап алдык. Кечинде баарын узатып коюп, ашканада эжем экөөбүз кобурашып, идиш аяктарды иреттеп жатканбыз. Алёш, эртең жездең экөөбүз бир жака барып келмекпиз. Жүрү бош болсоң сырдашып, жер жазышканча чогуу барып келбейлиби? Ой эжеке, сонун болот да. Билесиз да мен андайларды кое берберимди. Кандай жакшы көрөрүмдү. Анда эртең менен эрте турушубуз керек, эрте чыгып кетели. Сыр болбосо кайка баргандабыз? Ой, мен төрөй албай атпаймынбы, билесиң го? Дарыланып барбаган жерим калган жок. Бир табып бар дейт. Көз ачыктыгы да бар окшойт. Ошого барган кишилер айыгып, төрөбөгөндөр төрөп атыптыр деп уктум. Ошого бир барып көрөйүнчү деп атам. Жездеңди болсо эптеп көндүрүп келтам. Ал анча-мынчага ишене бербейт, бирок болбой эле көндүрүп келтам. Кызык. Мен да ар дайым ошол табыптарды, көз ачыктарды көргүм келчү эле. Эми акыры көрөт экенмин да. Ооба, сөзсүз барам сиз менен. Табыпка барган кишилер өтө эле көп дейт. Биз дагы эрте барышыбыз керек. Жүрү жаталы. Эжеке, жакында турмушка да чыгып калышым мүмкүн болуп жатат. Сөздүн баарынан да ушундан баштап айт белең. Айт эми тезирээк. Университетте чогулган Кайрат деген бир жигит менен сүйлөшүп жүрүм. Ал акыркы күндөрдө үйлөнүү тууралуу көп сөз кылып баштады. Анан мен болсо окууларыбызды бүтүрөлү деп болбой жатам. Ооба, сеники да туура. Турмушка чыгып алсаң, окууңду да чогуу алып кетиш кыйыныраак болуп калат. Анткени көптөрүнөн ушинтип угуп жүрөм. Эртеси таң атпай жолго чыктык. Жолду карата эжем экөөбүз аябай сырдаштык. Ошентип кобурашып отуруп, табыптын үйүнө да жеттик. Таң атпай эле табыпка кезек күткөндөр көп экен. Биз дагы барып, кезекке туруп күтүп калдык. Кирип чыккандар түрдүү маанайда чыгып жатышат. Сүйлөшүп отургандардын сөздөрү мага деле угулуп жатты. Бири айыгып калдым десе, бири көзүмө бир нерселер көрүнүп деп мистикалык нерселерди айтып жатышты. Мага абдан кызык болуп, ушундай укмуштарды өз кулагым менен угуп, өз көзүм менен көргүм келди. Анан акырын эжеме: Эжеке, мен да силер менен чогуу кирип көргүм келип атат. Мага ушунчалык кызык болуп жатат. Мен да кирип көрсөм болобу? Макул, киргиң келсе кирип көр. Бир топтон кийин биздин кезегибиз жетти. Биринчи эжем менен жездем чогуу кирди. Алар ичинде бир убакыт болду. Анан алар чыгаар замат мен кирдим. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен келечегимди билгим келип атат. Кел отур. Кана, колуңду берчи кызым. Сенин эч жериң деле оорубайт экен. Жашооң деле жакшы экен. Эмнеге келдиң? Мен деген эме, келечегимди билгим келип атат. Келечегимди билгим келет дечи. Эми жашооң жакшы эле болот. Бирок бир жылдан кийин башыңа оору келип, ал балекет баскан оору сени жеңип тынат окшойт. Эми тагыраагы бир жылдан кийин бул дүйнө менен кош айтышат окшойсуң. Ошол жерден башым айланып кулагым чуулдап кетти. Оозума сөз келбей калды. Бир заматта денемде муздак тер чыгып, шалдырап калдым. Тиги көз ачык аялмага жардам берип, жөлүп таяп, эшикке чыгарып койду.
Эшикке чыксам, жерсем туруптур. Бүттүбү? Ой, эмне мынча кубарып чыккансың? Жакшы элесиңби деги? Жүрү машинеге. Машинанын артына эптеп отурдум. Эжем алдыңкы орундукта отуруптур. О, мен 82-ге чыгып өлсөм, сен 74 жашыңда өлсөң, анда бирдей эле өлөт экенбиз да. Бирок бир чети узак эле жашайт экенмин деп сүйүнүп да калдым. ооба да, мен сенден кичүү болгонум жакшы болгон тура. Кызык жери өлөөр күнүңдү айтып койгону жаман экен. Силерге дагы эмнелерди айтты? Балалуу болосуңар деди. Ал үчүн дагы бир жолу келип дем салдыргыла дейт. Ошол келгенде чай, суу, шекер ала келгиле. Дуа окуп берем деди. Бирок мен табып деп келсем андай деле эмес окшойт. Менимче кара магиясы бар көз ачык окшойт. Байкадыңбы үйүнүн ичин? Бардыгы капкара. Корко тургандай аура бар экен. Мен бул жакка келгенимде жеңилдеп калам го дедим эле. Андай болгон жок. Тескерисинче оор жүк алып чыккандай болдум. Жанагы көп жакындарыңды жоготосуң, башыңа оор сыноолор келет деп айткан сөздөрү мага аябай оор тийди. Анан эжем артты көздөй мага бурулуп, өң алеттен кеткен мени көрдү. А мен болсо сүйлөй албай, көзүмөн жаштар агып жатты. Ой, сага эмне болду? Сен эмне кылды? Мени 1 жылдан кийин өлөсүң деди. Эмне дейт? Эмне ошентип эле айтып койдубу? Эмнеге өлөсүң деди? Ооруп өлөсүң деди. Жездем ошол жерден машинаны токтотту. Алар мени карап, айлалары кетип, мага эмне дээрлерин билбей сооротуп атышты. Мен бир топко чейин ыйладым. Мага кошулуп эжем дагы ыйлады. Жездем ачууланып жатты. Айткам, ушул жерге келбешибиз керек болчу. Эмне эле ушундай көз ачыктарга жармаштың да калдың я? Ушундай сөздөрдү укканыбыздан көрө билбей эле жүрө бербейт белек я? Мен эми мындай болоорун билген эмесмин. Бир айла болуп калабы деп үмүттөндүм да. Эми бул окуяны үйдөгүлөрүн эч бирине айтпай эле коелу. Билесиңер да, айтчу болсок алар бизди кууп чыгарып да коюшу мүмкүн. Чындыгында эле өзгөчө атам көз ачыкка баруу туура эмес экенин күбө айтчу. Молдо дарылаптыр дегендерге такыр ишенчү эмес. Эми биз кантип айтмак элек? Ошентип айтпайлы деп чечтик. Жолду катар бирин каткан жокпуз. Ар ким өзүнүн ойлору менен баратты. Мага эми кантип жашайм? Жашоонун мага эми эмнеси кызык? Кантип өлөм? Кантип ооруйм? Деген ойлор келип, баарын көз алдымда элестетип чыктым. Ата-энемдин абалын ойлодум. Баягы ойнок, шок кыздан бир заматта шалдыраган өлүккө айлана түштүм. Жашым жолду катар токтобой койду. Үйгө жетерде бир арыктын жээгине токтоп, беттерибизди жууп, өзүбүзгө келели деп чоң дем алып бир азга турдук. Анан үйгө эч нерсе болбогондой кирип бардык. Каякта жүрдүңөр деген апама сууга түшүп келдик деп койдук. Ошентип, ошол күндөн баштап менин жашоом өзгөрдү. 10 күндөй өзүмө келе албай шалдырап жаттым. Эч нерсеге үмүтүм жок. Тирүүлүү өлүк болуптур дегенди укчу элем. Ошону эми түшүндүм. Көрсө үмүт деген нерсе өтө сонун турбайбы? Адам үмүт менен алдыга умтулуп жашайт экен да. Ошол жашай турган аз жашоомду улам көз алдымдан өткөрө берип чарчадым. Үйдөгүлөр мени ооруп жатат деп ойлошту. Акыры мен өзүмдү колго алууну чечтим. Маңдайга эмнени жазса ошону көрөйүн дедим. Көнбөскө айлам бар беле. Ошол жашай турган аз жашоомду маңыздуу жашайын деп чечтим. Ичимден мага эмне керек? Мага эмне маанилүү? Эмне кылып жетишишим керек? Өлөр кишиге эмне кылуу керек? Деп жашоомду ылгай баштадым. Окуунун мага кереги жок дедим. Убактымды ата-энем менен үйдө өткөрөйүн дедим. Бирок кантсем ата-энеме эмне деп айтам? Деп башым катыды. Ушундайда сага кайсы дос керек, кайсы дос кереги жок экенин дагы ойлонот экенсиң. Кызык жери. Ошентип көпкө ойлонуп чечим чыгардым. Каникулум бүттү. Окууңа качан жөнөйсүң? Жатаканада орун калбай калып жүрбөсүн, эртерээк бар деп ата-энем айта баштады. Макул дедим да, шаарды көздөй жөнөдүм. Келип эле контрактка деп берген акчага квартирага чыктым. Окуума барган жокмун. Ал жөнүндө ойлонуп деле отурган жокмун. Жашоомо акча керек болот деп жеңилирээк жумуш издедим. Болгондо да шаңдуураак маанайда жүрөйүнчү деп ошондой жумуш издедим. Официант болууну чечтим. Жумушум жакты. Ата-энеме жума сайын барып турууну чечтим да. Жумушумда 5 күн иштеп, 2 күн эс алууну сүйлөшүп алдым. Сүйлөшүп жүргөн жигитим
Кайратка жолукпай эле койгон жакшы. Ага эмне дейм? Баарын айтып боорун урутуп деле отургум келген жок. Антип аягында мага эмне пайда? Анын деле убактысын ала бербейин. Ал жакшы адам. Ал бактылуу болушу керек деп бекем чечим чыгардым. Мен тоскоол болбой эле коеюн. Ансыз деле көз ачыкка барган күндөн баштап телефон деле кармаган жокмун. Өчүк бойдон эле бир топ күн турду. Ошондо көп жолу чалыптыр. А мен сүйлөшкөнгө анда дарман жок эле. Жада калса телефон кармагың келбей деле калат экен көрсө. Ошол бойдон деле кайра чалган жокмун. Эмне дешти деле билген жокмун. Бирок жүрөгүң жактырган адамды көрбөй коюу кыйын экен. Жүрөгүмдүн отунда муздак суу менен бүркүп өчүрүүгө баягы таттуу сезимдерди мыкчып муунтканга туура келди. Бир аз эле бошоңдой түшсөм ыйлайм. Ыйлабаш үчүн сезимдерди укпай, сезбей күчтүү болуш керек болду. Ошентип өзүмдү роботтой эле сезе баштадым. Ата-энеме, бир туугандарыма бат-бат телефон чалам. Көпкө сүйлөшөм. Эжем менен өзгөчө күндө сүйлөшчү болдук. Анын жүрөгү мен үчүн ооруйт. Өзүн менин алдымда күнөөлүү сезет. Ал деле жыргап кеткен жок. Анын да жүрөгүн баягы көз ачык айткан сөздөр тынчтык бербей оорута берет экен. Экөөбүздүн сырыбыз бир болгондуктан бири-бирибизге аябай боор тартып калдык. Досторума чалам, жолугам. Жолуккан сайын мага ар бир көз ирмем кымбат болуп жатты. Билинбей ичиме календар орнуп алыптыр. Күндөрдү санайм. Канча күн калды деп ойлоном. Шаарды кыдырам. Адамдар, балдар, көчөлөр, бактар, жалбырактар жада калса бир мүдүр ташта мага укмуш көрүнөт. Жашоо, тирүүлүк мага ушунчалык таттуу боло баштады. Башка адамдарды карап ойго батам. Карачы, алар кандай бактылуу дейм. Алар качан өлөрүн билбейт. Ошондуктан бактылуу дейм. Карачы, алар сүйүнө алышат. Маңдайлары жаркып, жашоодон рахат алышат. Көрсө Кудай биздин бактылуу болушубуз үчүн өлөр күнүбүздү билбесин деп бизден жашырып койгон турбайбы? Көрсө Кудай эмнени сыр сандыкта катса, анда ал ошол бойдон сакталыш керек экен да. Ал бизге эле жакшы болуш үчүн турбайбы? Анан эле биз адамдар эмне үчүн бардык сырды ачып билип алууга ашыгабыз? Мына, мен жыргадымбы? Андан көрө билбей өлүп калсам бактылуу болмок окшойм. Мына, эжем жыргадыбы? Бир укмуш ажайып болчудай болуп, көз ачыкка дардалаңдап бардык эле. Азыркы абалы барганга чейинкиден бир топ жаман. Ал дагы мен сыяктуу оор ойлордон бошоно албай калды. Бизге ошол керек болду эле? Эмне азгырып бара калдык экен деп үшкүрүнөм. Ошентип бүт акылым менен жүрөгүмө тынчтык издей баштадым. Акылдуу адамдар менен сүйлөшүүгө умтулдум. Алардын сөздөрүнөн өзүмө жооп издедим. Китептерди окуп жаттым. Адабий эмес, философия сыяктуу нерселерди издедим. Күндөр өтүп, айлар өтүп, 1 жылга жетип калды. А мен качан ооруйт болдум экен деп эле күнүгө эртең менен өзүмдү текшерип чыгам. Ар нерседен шек санайм. Деги сезимдерим уйгу туйгу, түшүнүксүз. Эптеп жайды күттүм. Каникул болду деп айылга барып алдым. Ошол көз ирмемдер мен үчүн укмуш болду. Үйдө болгонум, ата-энем, бир туугандарым менен чогуу болгон ар бир секундту кое бергим келбей баалап отурдум. Бирок өлүм эртең келеби же бүгүн келеби деп эле сарсанамын. Ошентип өз ичимдеги уйгу туйгу менен алышып жатып, ал жайда өтүп кетти. Менин түнт болуп кеткенимди апам менен атам да байкады. Берекем менин, жаркылдап гана турчу элең, эмне мынча түнт болуп кеттиң кызым? Бизге айтчы, эмне болду? Ой апа, ата эч нерсе деле болгон жок. Чоңойбодумбу? Токтолот деген ушу турбайбы? Бир жериң ооруп жүрөбү? Больницага барып көрөлүчү? Ооба, апаң туура айтып атат кызым. Чогуу барсаңар барып деле көргүлөчү. Ой, эч жерим ооруган жок. Сарсана болбогулачы. Чоңойдум го. Токтолот деген ушуда. Күз келип, кайрадан шаарыма жөнөдүм. Ошол мезгилден баштап чыныгы бушайман ойлорум менен алышып эле жашоонун эч маңызын тата албай эле басып калдым. Арадан 2,5 жыл өттү.
а мен дагы эле тирүүмүн. Ошентип жүргөн күндөрдө бир үй бүлөгө иштерим менен барып калдым. Сүйлөшүп отурганыбызда ошол үйдүн кожоюну: Жакшы, Алия. Таанышканыбызга абдан кубанычтабыз. Бирок Алия, сенден бир нерсе сурасам болобу? Негедир байкашымча сени бир нерсе тынчсыздандырып аткандай. Эгер сыр болбосо ошол нерсең менен бөлүшө кетпейсиңби? Аябай таң калдым. Маңдайымда ушунчалык сүрдүү, көздөрү акылмандыкка толгон, маңдайы күн тийип тургандай жарык адам турду. Эмне дээримди билбей турсам: Алия, тынчсызданбай эле айта бер. Себеби, Алия, билесиңби? Ичтеги нерсени адамдар менен бөлүшсөң ушунчалык жеңилдеп каласың. Анткени ошол ой сени аябай арыктатып, кандайдыр бир нерседен корккондой абалга алып келип койгондой. Кээ бир адамдар билесиңби? Ошондой санаанын айынан жылмайганды дагы, же болбосо акыркы жолу качан жылмайгандыгын дагы унутуп калган адамдар бар. Мен дагы сенден эртеден бери ошол нерсени байкап жатам. Бирок мунун баардыгын сурап жатканым, Алия, сага жардам берейин деген эле ой менен сурап жатам. Сага жардам бере алсам, абдан кубанычта болом. Мен биринчи жолу агыман жарылып, көзүмдүн жашын чубурса да болбой, төкпөй чачпай баардыгын башынан аягына чейин айтып бердим. Тиги киши болсо менен кошо ыйлашып, муюп укту. Анан бир маалда: Алия, кызым, чын эле башыңдан өтө оор сыноо өтүп жатыптыр. Билесиңби, биздин келечегибизди, биздин тагдырыбызды жараткан Кудайдан башка эч ким билбейт. Андай көз ачыктарды мен билем. Алар адамдын жашоосун каалагандай калчап кое бере алышат. Алар кара күчтөргө, башкача айтканда, шайтандарга кызмат кылышат. Алардын максаты адамдарды адаштыруу, үмүтүн үзүү, тозок отуна түртүү. Алардын бир дагы сөзүнө ишенип болбойт. Аларга бардың деги чектеле. Ушинтип тирүүлүктүн тозогуна түшөсүң. Алия, жер бетинде өлүмдөн качып, жашынып калган адамды көрдүң беле? Ооба, албетте жок дейсиң. Бардык адамдар күнөө кетирип жашагандыктан эртеби кечпи бардыгыбыз өлүмгө дуушар болобуз. Бирок ошол өлүмдү жеңген бирөө бар. Ал жараткан жалгыз Кудайдын уулу болгон Ыйса Машаяк. Ал адам кейпинде жер бетине келип, сенин жана менин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп, кайра 3 күндөн соң тирилип кеткен. Анткени Ыйса Машаяк эч бир күнөөнү кетирбегендиктен өлүм аны кармай алган эмес. Жана эгерде биз ошол Кудай өзү даярдап койгон күнөө үчүн курмандыкты ишенип кабыл алсак, анда биз бейишке бара алабыз. Жана ошол өлүмдөн коркпой жашайбыз. Ошон үчүн, Алия, сен ошол көзү ачык айткан сөздөрдү толук унутуп, эсиңден чыгарып сал. Ага кыпындай дагы ишенбе. Бир гана Кудай сени угаарын. Сенин баардык жалынууңа, сенин баардык сыйнооларыңа жооп берерине ишен. Ал Кудай сени да угат. Алия, бир гана Кудай сенин жүрөгүңдөгү жүктү алып таштайт. Жана сага өзүң сезип көрбөгөн тынчтыкты берет. Ошондуктан, Алия, баардык жашооңду ага тапшыр дагы, башыңды өйдө көтөрүп, кадимкидей жашай баштагын. Анан маңдайыма эмнени жазса дагы, кабыл алам дегин дагы, жашоонун толук даамын татып, эки дүйнө бактылуу болуп, жаркырап кубанып жаша. Муну менен биздин сөзүбүз бүтпөйт. Мына эми тааныш болуп калдык. Биздин үйгө дагы келип тур, Алия. Мен ал үйдөн жеп-жеңил болуп, жашоого жаңы келгендей өзгөчө маанай менен чыктым. Ошол сүйлөшүүдөн кийин мен жашоом таптакыр башкандыкка бурулду. Албетте сонун жакка. Мен ал үй бүлөгө дагы барып турдум жана Кудайга жана Ыйса Машайка болгон ишенимим артты. Себеби Кудай ыйык жазууда мындай дептир: анткени өзүмдүн силер жөнүндө оюмду өзүм гана билем, дейт Теңир. Силерге келечек үмүт бериш үчүн ал ой жаман ой эмес, жакшы ой. Мына угарман. Андан бери 10 жыл өттү. Кайра окууга тапшырып, тырышып окуп, эң жакшы баалар менен бүттүм. Азыр иштеп жатам.
аркамды карап анализдеп карасам, көп нерседен уттуруп койгон сыяктуумун. Бирок эч өкүнбөйм. Себеби жаратканым менин караңгы жашоомо кийлигишип, үмүтсүздүктүн сазынан сууруп чыгып, эки дүйнө бактылуулуктун даамын таттырды. Кымбаттуу замандаш, бул окуямды бөлүшүп жаткан себебим азыр да бир учурдагы мендей болуп, көз ачыктарга, экстрасенстерге, бүбү бакшыларга кайрылып, кара күчтүн тооруна түшүп жаткан замандаштарым жок эмес. Эгер сиздин жашооңузда да ушундай окуялар болуп жатса, анда мен сизге от менен ойноп жатасыз дер элем. Эгерде чын эле эркиндикке ээ болуп, чыныгы тынчтыкты табууну кааласаңыз, анда жараткан Кудайды көздөй гана кадам таштаңыз. Ал гана тынчтык берет. Анткени Кудайдын сөзүндө жашыруун нерселер Кудай Теңирибизге таандык. Ушул мыйзамдын бардык сөздөрүн аткарышыбыз үчүн ачык нерселер түбөлүккө бизге жана биздин балдарыбызга таандык деп Муса пайгамбардын китебинде жазылган. Андыктан Кудайыбыздын бизден катып койгон сыры сыр сандыкта эле сыр бойдон калышы керек экен.